мен ушул курска көп изденгем, издеп жүрүп сизди таап алдым. Жан дүйнөмөн орун алдыңыз, сизди аябай жакшы көрүп калдым, сүйүп калдым сизди. Мен биринчи бул жерге келгенде паническая атакада элем. Аябай жан дүйнөм чаржайып, эч кандай фокус жок. Жоготуулар болуп, ар кандай кырсыктар болуп, карыздар болуп, көп проблемалар, көп блоктор болуп, анан издеп жүрүп таап алдым. Ал бир болгон, экинчиси ушундай отличник синдрому менен ооруган экенмин. Кийин өзүм ошо Б точкага жеткенде өзүмдүн диагнозумду койсом, мен отличник синдрому менен аябай ооруган экенмин. Эркек экенмин, ушу детская позицияда экенмин да. Анан азыр жан дүйнөмдү таптым, тынчып эле жакшы мындай спокойная болуп калдым. Коркуу сезимдерден арылдым, бир аз бар, бирок азыр көп эле жакшы результат бар. Мен бул менен токтоп калбайм, дагы катышам, дагы иштейм. Эң негизи менин тапканым жолдошум менен мамилем аябай өзгөрдү. Биз экөөбүз аябай ынтымактуу, жакшы үй бүлө элек. Анан ортодо ар кандай кырсыктар көп болуп, үйдө пожар болуп, бирок эч ким жабыр тарткан жок, үй толугу менен күйүп кеткен. Андан кийин жолдошум улам кырсыктап ошо кырсыктын азабынан айынан дейинчи, кырсыктын айынан карыз болуп кеткенбиз. Анан ошонун баарын себептерин улам суроо берип, улам эметип чече алдым. Жакшы, Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Жолдошум менен мамилем эң сонун өзгөрдү. Ошо ар кандай ситуацияга жараша экөөбүз аябай көп урушуп, бири бирибизди такыр сыйлабай жоготуп бараткан экенмин. Азыр экөөбүз кыз жигиттей эле болуп калдык. Биз экөөбүз үйлөнгөндө даже оозунан сөөгү чыкчу эмес. Ама акыркы жылдарда аябай көп сөгүнүп калган, азыр вообще сөгүнбөй калды. Аябай көп кыйналып, тамеки да көп тартып кеткен, азыр тамекисин таштады. Менин жашоомдо ошо боюман түшүү, бир күндөн кийин чарчап калган 10 чакты бала болгон. Бирок 3 балам бар азыр. Ошол боюман түшүп чарчап калган балдардын астында күнөөлүү сезимдерден арылдым, кой бердим, ар бирине ат койдум. Ата тек, эне текти кабыл алдым, кайната, кайнене тегимди кабыл алдым, укугун кабыл алдым, билдим ошолордун баардыгын. Анан жана отличник синдром деп атпаймынбы? Мен аябай эрке болуп эле, аябай жакшы окуп, 8 классты красный менен бүтүп, 11-ди красный менен бүтүп, медаль менен бүтүп, университетти красный менен бүтүп, мектептен аябай жакшы иштеп, президенттин колунан грамота алып, учитель года болуп эле жыргап эле жүрө бергем да. Анан эч эметпей, анан ушу 45 жашка келгенде баягы мүдүрлүк кетет деген сыяктуу бир кызматтарга барып, анан мен мындай элдерди күнөөлөп калыптырмын да, ал мени минткен, ал тигинткен деп. Сизге биринчи телефондон кайрылганда дагы ушу мен минткен, мен тигинткен эле дей бериптирмин да. Анан азыр ошолорду кандай болсо ошондой кабыл алып, ыраазы болуп, кой берип, эч кимге таарынбай калдым. Өзгөрүү аябай чоң. Мен мындай табигый мугалим окшойм да, өзүм кесибимди аябай сүйөм да, биринчи орунга койгон экенмин. Анан мен ушул курстан мен өзүмө жан дүйнөмдү тапканыман дагы кадимки окуучуларга колдонуп, биздин маңдайыбызда ар бир класска кирген сайын толтура балдардын көзү карап турат да. Ошонун арасында мигранттардын балдары бар, жетим балдар бар, тоголок жетим балдар бар. Мен ошолорду көзүм менен туюп, сезип, ошолорду кучактап, ушунчалык жан дүйнөсүн сезип, мен бир башкача мугалимге айландым. Кадимкидей мага ошол таасир берди. Мен балдардын жан дүйнөсүнө кирип, ушунчалык мен балдар менен иштегенде мен энергия алам да. Мен балдар мага мисалы үчүн акчанын аздыгы, мектепте иштеген айлыгым карабай мага эметпейт да. Мен балдар менен иштегенде үйгө ушунчалык жыргап келем да. Мен ушу психологиядан балдарды дагы бери тарта алдым да, балдардычы.